Урматтуу, менин казиного азыр экинчи чакырылышта өттү, эме уруксат берүү мыйзамы биринчи окуудан өттү да. Макул деп добуш бериптирсиң, себеби эмнеде? Эми себебин айтканда, бул казиного Кыргызстандын жарандары ойногонго укугусу жок. Ойносо дагы келип арыз жазса, кайра акчасы менен кайтарып берет. Бул деген закрытый помещениеде скөлдө салынган бир как эми иностранецтер үчүн болот да бул казино. Ошол себеби. Мисалы, азыр Казакстанда бар да, Кордойдочу, анан Кордойдо эмес, Капчагайда, Алматыда. Анан Алматыда. Ал жака деле кыргыздар барып ойноп отуруп келип атпайбы? Эми бүгүнкү күндө чындыгын алып келгенде, ушул эле Кыргызстандын чоң чиновниктери, бизнесмендери Капчагайдан мен көп эле угам, ошо Алматанын көп акчаларын утуруп келгендер да бар. Эми ар бир адамдын өзүнүн башы өзүндө да. Эми азыркы тапта айтып атышат, бул нерсе арам деп. Арам болгондо бул эми бүгүнкү күндө чын жана дагы бир депутат кошумчалап кетти. Спирт ичимдиги. Бүгүнкү күндө анын налогу канчалаган налогу түшүп атат. Мына бизде ошондой эле Токмок шаарында өзүңүздөргө маалым болгондо аюу заводу бар. Анын эми спиртин да колдонуп атышат. Мына даарылыкка деп жана этилүү спиртин да колдонуп атышат. Анын аз келгенсип дагы жармасын малга берип колдонуп атышат. Эми бул эч ким кыйнаган жок да, бирөө сен спирт ич деп, арак ич деп. Ошондой эле эми казиного деле эч ким кыйнабайт. Бирок утулган жаран биздин жаран болсо, эртең барып арыз жазып, ошол территорияга кирип кеткен болсо, барып арыз жазып, кайра акчасын кайтарганга мүмкүн, ошондой мүмкүн түзүлдү бүгүнкү күндө. Эми бөлөк мамлекеттен келип каалашынча ойной берсин, анын бизге эмне зыян? Ар бир адамдын өзүнүн башында өзүндө. Эми бүгүнкү күндө казино деп атышат, бирок казинодон тышкары үйлөрдө ойноп атышат. Ошондой эле кумар оюндарын ар кандай жабынып жашынып алып ойногондор да болуп атат бүгүнкү күндө, ар кандай жанагындай игровой автоматтарда. Эми менин оюмча бул эми азыр мамлекет кичине кризисте болуп атат, ошондуктан мен макул деп добуш бердим.